Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүн силер менен информатика сабагын өтөбүз. Мен силерге жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Paint графикалык редактору. Дефтериңерди алып, бүгүнкү теманы жазгыла анда. Бүгүнкү сабакта биз силер менен Paint графикалык редактору менен таанышабыз, графика менен иштөөнү үйрөнөбүз жана сүрөттөр, түстөр, чимелер, ошондой эле геометриялык фигуралар кандай тандалаарын көрөбүз, балдар. Анда биз силер менен эрежеге көңүл бурабыз. Windows'тун жана интернеттин форматтарында жөнөкөй растрлуу графикалык сүрөттөлүштөрдү түзүп, аны оңдоп түзүүгө арналган жөнөкөй графикалык редактор. Бул Paint болот экен. Paint графикалык редактору көп функционалдуу, бирок ошол эле учурда биринчи версияларын баштап Windows'тун бардык операциялык тутумдарынын бөлүгү болуп саналат. Анда Paint терезесине көңүл бурабыз. Paint терезеси негизинен бул көрүнүштө болот. Бул жерде негизинен түстөр, карандаштын түрлөрү, сүрөткө керектелүүчү инструменттер каралат. Paint терезесинде биз графикалык сүрөттөлүштөр менен геометриялык фигураларды алууга болот. Анда биз сабагыбызды бышыктоо үчүн Paint терезеси менен иштеп көрөбүз. Ал үчүн, балдар, пустка киребиз дагы Paint терезесин ачабыз. Стандартный Windows деген жерден Paint терезесин ачып алабыз. Мына, бул бизде Paint терезеси. Бул жерде негизинен түстөр турат. Бул биздин сүрөттөрүбүзгө керектелүүчү түстөр. Бул жерден каалагандай түстү тандап алсак болот. Ал эми бул жерде ар түрдүү геометриялык фигуралар. Буларды дагы биз өзүбүздүн сүрөттөрүбүзгө колдонсок болот экен. Ошондой эле бул жерде кистинин түрлөрү. Ар кандай түрлөрдү алсак болот. Мисалы, кистинин бул жерде 9 түрү турат. Мисалы, бул түстү алсак, кистини алсак, анда бул мындай чиймени чийүүдө болот экен. Ошондой эле бул түрдөгүсүн алууга болот. Анда мындай сүрөттөлүштү алабыз. Демек, кистилердин түрлөрү экен бул. Ошондой эле бул жерде сүрөт тартууга керектелүүчү инструменттер каралган. Бул жерде карандаш, өчүргүч жана палитра колдонулат. Эми биз ушул жерде тарткан сүрөттөлүштү өчүрүп салыш үчүн биз өчүргүчтү пайдаланабыз. Мына, өчүргүчтү пайдалансак, өчүрсөк болот экен. Бирок өчүргүч бизде көп убакыт алгандыктан, выделитти басып туруп эле анан мына чекесинен баштап ушул сүрөт тартылган аймакты көчүрүп алабыз дагы. Клавиатурадан клавишаны басып коебуз. Мына, балдар, сүрөттөлүшүбүз өчтү. Эми биз өзүбүз каалагандай сүрөттү тартып алсак болот. Мисалы, биз азыркы мезгилде даракты тартсак болот экенбиз. Бул жерде эскертип кетүүчү нерсе, мына жерде силер тарткан сүрөтүңөрдө эч кандай жылчык калбашы керек. Эгерде ачык жер калган болсо, анда аркасындагы фон дагы ошондой түскө боелуп калат. Мисалы, биз дарактын сөңгөгүн бул түс менен боеп алабыз. Эми дагы биз дарагыбыздын өйдөңкү бөлүгүн тартып алабыз. Мен жогоруда эскертип кеткендей, эч кандай жылчыксыз тартып алууга аракет кылышыбыз керек, балдар. Эгерде жылчык калган болсо, анда биздин аркадагы фонубуз дагы ошол түскө боелуп калат. Мына, балдар, көрдүңөрбү, биз даракты
тартып алдык. Эми мына жерде фигуралар турат. Ушул жердеги фигуралардан ар кандай фигураларды тартсак болот экен. Мисалы, үйдү тартсак болот экен. Мисалы, бизде мына төрт бурчтук фигура турат. Бул төрт бурчтук фигура менен биз мына жерде боёбузду өзгөртүп алайлы. Бул жерде мына бул фигура менен төрт бурчтуу фигураны алдык. Эми мына бул бизде мынакей. Мындай кылып тартып алсак болот экен. Же болбосо мына кистилердин жардамы менен чөптөрдү тартып алсак болот экен, гүлдөрдү тартып алсак болот экен. Ар кандай нерселерди тартсак болот экен. Бул жерде боёп алсак болот, ушул эле жерде. Же болбосо мына жерде фигуралардын дагы ар кандай түрлөрү бар. Мисалы, бизге асманда булут керек болсун, анда булутту тартып алабыз. Мына бизге булут пайда болду. Эми ушул булутту боёйбуз, мынакей балдар. Көрдүңөрбү? Ушул сыяктуу биз Paint терезесинде ар кандай графикалык сүрөттөрүштөрдү карасак болот экен. Эми үйгө тапшырма балдар. Силер дагы өзүңөр каалагандай сүрөттөрдү тартып, аларды боёп мага жөнөтсөңөр болот.